Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз билим берүүнүн жаңы кадамы менен таанышабыз. Бул окуучуларды багыт берген заманбап профилдик мектеп. 8-9 класстарда негизги орунда кесиптик багыттоо турат. Максаты окуучуларга кесиптерди таанытуу жана өз күчүн сынап көрүүгө жардам берүү. Бул тандоо 10-12 класстарда профилдик окууга ийгиликтүү өтүүгө шарт түзөт. Профилдик окууда окуучулар терең билим алуусу жана жогорку окуу жайга түз даярдоого күтөт. Жаңы профилге чейинки окутуу ушул окуу жылында бардык 8 класстар үчүн башталат. Өтүү жеңил болуш үчүн окутуу акысыз жана эрим форматында болот. Кыргыз билим берүү академиясы окуучулар үчүн 14 профилге чейинки программаны иштеп чыкты. Бүгүн анын ичинде табигый илимий жана математикалык багыттарга профилдерге чейинки программаларды талдайбыз. Программалар 2 топко бөлүнгөн. Биринчи предметтерди терең окутуу, экинчиси функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүү. Тереңдетилген окутуу программалары окуучулардын предмет боюнча фундаменталдуу билимдерин физика, химия, биология жана математика аркылуу балдар татаал теорияларды үйрөнүшөт. Экинчи топ базалык деңгээл, түз эле чыныгы жашоого багытталган. Мында балдар алган билимин турмуштук маселелерди чечүүдө колдонууга үйрөнүшөт. Математика багытында базалык деңгээл жашоого керектүү математиканы берсе, тереңдетилген деңгээл келечектеги инженерлерди даярдайт. Баалоодо текшерүү иштердин ордунда окуучулар жеке долбоорлорду иштеп чыгып, түрдүү комбинация кылса болот. Мисалы, физика 34 саат тереңдетилген жана математика 34 саат тереңдетилген окуу, же химия турмуштагы базалык 34 саат жана биология 34 саат тереңдетилген окуу программаларын кошуп окутса болот. Иримдердин жыйынтыктоочу баалоосу баланын аналитикалык ой жүгүртүүсүн, практикалык көндүмдөрүн, көйгөйлөрдү чечүү билүүсүн жана реалдуу натыйжалын баалаш керек. Бул ыкма окуучулардын келечегин туура, аң сезимдүү тандоосуна кепилдик берет. Кесиптештер, алдында чоң жумуш турат. Жаңы окуу жылыңыздарда баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.